Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ma ba'd. Бүткіл алам жаратқан Аллах Субхана Тағалаға шексіз мақтауларды айтып, оның сүйікті елшісі біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салам және салауаттар болсын. Пайғамбарымызға салауат айтып тұрғыла. Имам Ғазалидің кейінгі сабағын баштайыз, урматтуу жігіттер. Имам Ғазали айюхал валад, о студент, инни ансохука бис саманият ашя. Мен саңа 8 нәрсені осият қыламын дейді. Қарағыла, 8 нәрсе. Иқбал минни, ошол 8 нәрсені менден қабыл ал дейді. Лиалла якуна илмук хасман алайка яумал қияма. Егер ошол 8 нәрсеге амал қылбасаң, анда сенің илимиң қияматта саға душман болады дейді. Таамал мин харба, ошол 8 нәрсенің 4-өсүнү аткар. Ватадо мин харба, анан 4-өсүнү не кыл дейт? Ташта дейт. Айтқанда 4-өөнө буйрулгун, 4-өсүнөн тыйылгын деп айтып атат. Бул жерде Имам Ғазали биринчи ошол таштай турган нерсени айтат экен. 4-өсү, ошол 4-өөнүн биринчиси аммал лавати тадо фахадуха алла туназира ахадан фи масалатин мастатаата. Биринчиси сен жанагы адабул бахс муназара деген илимди окуганбыз жигиттер. Былтыр 4-чү курстар менен дагы сабак болгон ал тууралуу. Адабул бахс муназара деген сөз бул жанагы илимде силер азыр мына 1-чү курс болуп кичине билбей калышыңар мүмкүн. Атайыбыздын шариятыбызда жанагы илимий дискуссия бар го. Ошонун дагы окутуп үйрөтө турган жолдору бар да. Мейлі? Илимдин аты эмне экен? Адабул бахс ва муназара деген илимде. Бул жерде Имам Ғазалинин айтканы, сен биринчи ошондой илимий дискуссияга катышпа деп атат да. Эмнеге десе, лианна фиха афатан катиратан. Анткени анда апат көп дейт. Кандай апат? Ва исмуха акбар мин нафиха. Анын пайдасынан зыяны көп дейт. Идхия манбау кулли хулукин замим. Ал бардык жаман кулк мүнөздөрдүн нерсе дейт, башаты дейт да. Каррия, эл көрсүн болсун, хасат болсун, кибир, текеберленүү болсун, душмандуу болсун, ошого нерселердин башаты дейт. Эми бул жерде айтайын деген урмандуу жигиттер, карала. Бул илимий дискуссияны эмне үчүн кылба деп айтып атканы Имам Ғазали. Бул илимий дискуссия мындай болот да жигиттер. Сен азыр мисалы Садридин менен мисалы Абдулкадыр экөө илимий дискуссия кыла турган болсо, бул экөөнүн тең биринчи деңгээл даражасы жетиш керек илимий дискуссиягачы. Мындай айтканда алым болуш керек. Бул бир шарт. Анан экөөнүн тең даражалары бирдей болуш керек. Бирөөсү вообще эч нерсе окубай, бирөөсү алым болсо анда илимий дискуссия жүрбөйт. Адабул бахс муназараны айтып атабыз ана. Анан үчүнчүсү, эң негизгиси ушул болот. Изхарул хак деп коет. Жанагы эки алым бири менен илимий дискуссия кылса, булардын оюнда экөөнүн тең оюнда ушундай нерсе болуш керек. Биз экөөбүз азыр илимий дискуссия кылабыз, экөөбүздүн ордобуздан бир акыйкат чыксын. Мындай айтканда акыйкат ачыкка чыксын. Акыйкат үчүн күрөшөбүз дегендей да. Акыйкат үчүн илимий дискуссия кылабыз деш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Эгер акыйкат үчүн илимий дискуссия болбой эле, жөн эле мен андан күчтүүмүн, мен аны жеңемин, мен аны сындырып койдум, же болбосо анын далилдерине алып келген далилдерин кара, ушул дагы болобу деген жанагыдай адам өзүнү көрсөтүүгө, менсинүүгө, же болбосом ушундай бир жаман нерселерге кирип кете турган болсо, анда илимий дискуссия кылба дейт да. Бизге дагы ушундай жигиттер. Биз азыр баарыбыз эле алым эмеспиз, баарыбыз талипбиз, айтып эле жүрөбүз, студентпиз. Биз дагы ушундай илимий дискуссияга не кылбаш керек, катышпаш керек. Ага эгер катыша турган болсоң, ага деңгээл жетиш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Бул тууралуу ошо салаф салихиндерден, анын катарында Абу Ханифанын риваят келет. Абу Ханифа өзүнүн баласына ушундай илимий дискуссияна катышпагыла дейт да. Анан биз дейт Абу Ханифа, биз алымдар ортосунда ошо илимий дискуссия кылсак, акыйкат ортого чыкса экен деп илимий дискуссия кылат элек. Силер андай ниетте эмес, силер менин атым чыкса экен, мен авторитет болсом экен, мен мына эл мени келип мактаса экен, шакирттер мени мактаса экен. Акыйкат эмес, эл көрсүн болуп калат деп эмне кылган? Ошону тыйган да. Эми бул жерде Имам Ғазали дагы айтып атат.
وكان إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا تضيع جاز البحث. Егер сенің мақсатың дейді, илими дискуссияның мақсатың жаңағыдай шарттары табылып, алым болып, анан ортадан ақиқат шықса екен деп илими дискуссия қылсаң, анда болады дейді. Түсініп отырсыңдар ма? Илими дискуссияның несі бар екен, жігіттер? Шарты бар екен да. Егер ошо шарты табылса болады дейді. Бірақ ошо шарты табылғаны менен дағы, лекин лителкал ирада аламатан. Анда екі белгісі болады дейді. Қарасаңар. Шарты табылды, анан ошо шартының дағы екі несі болады екен? Белгісі. Анын биринчиси ихдахума алла туфарриqa bayna an yankashifa al-haq ala lisanik aw ala lisan ghayrik. Екеуінің біреусі, сен ушундай илимий дискуссияға даяр бол, ақиқат сенің тіліңнен шығауы, же сенің тушыңдағы адамдан шығауы, ақиқат. Кімден шықпасын, сен ошол ақиқат шықсын деп не қыл дейді? Әрекет қыл дейді да. Бұл біріншісі. Екіншісі, ан якуна ал-бахс фи ал-халайя ахабба илайка мин ан якуна фил мала. Екіншісі, егер дейді, илими дискуссия бұл жаңағыдай бола тұрған болса, анда дағымдай ақырын тартып тұрып, адамдардан алысырақ қылып шығарып тұрып, анан айт дейді да. Қарасаңар еді. Машалла. Азыр Құдай сақтасын, кейбіреулер андай емес та. Илими дискуссия болса, алып ке, журналистердің барын шақыр, мен көрсетейін бұға. Азаттықты шақыр. Керек болса, Аль-Жазираны шақыр, бұл жаңағы дүниелік немелер, BBC-ни шақыр. Менің мына дүние көрсін, мен ұшыны сындырғанымды. Дей тұрған болсаң, не болады? Онда сенің ниетің ақиқат ортаға шықсын деген ниет болбайды да, сендечі. Мұндай болса не болады? Бале болады. Бірақ адабул бахс муназара бар, ана мужадала бар, жігіттер. Мужадала деген, анда сенікі мужадала болып қалады. Мужадала жөнеле сен илими дискуссия қылбайлы, жөнеле талаш тартыша бересің да. Өзіңдікіні бербей, көк беттен өлеші. Болып тұр, жігіттер, бұл біріншісі. Ва'алам, білгіне студент, аннал жахилинал мардол құлубухум вал улама тибба. Қарағыла, бұл жерде имам Ғазали дағы айтып отады. Жаңа біз сабақтарда айтып келеміз ғой, жігіттер. Мысалы, адам денсаулығын қаратыш үшін неге барады? Медицина қарады да. Адамның рухыны қарай тұрған, рухыны тарбиялай тұрған кімдер бұлар? Бұлар алымдар болады. Бұл жерде ушыл екеуісін айтып отады да. Вал алимун нақс ла юхсин муалажа, вал алимул камил ла юалижу кулла марид. Бұл жерде айтып отқаны, мисал жөнеле өзіңер мисал қыласыңар, бір врачқа барасың, ал врач шындап жақсы оқыған емес та. Анан ал ақша алыш үшін. Любой орған адамды келсін мен дарылайын дей береді да. Турабы? Ондай врачтар көріп отырмыз да. Шариат илимini алып, ошоны иш жүзүнө ашырбаган алым дагы дейт. Ушундай болот дейт да. Любой эле жерге барса өзүнчө быдылда фатва бере берет, кыйын боло берет, темаларга башыны тыгып ар жерге кошуло берет да. Ал эми алим камил, ал эми жанагыдай чыныгы врач болсо, чыныгы врачтар билип каласыңар эмне? Өзүнүн ишине аябай тың болгон врачтар. Булар мисалы мындай кебирлерди мындай карап текшерип келип туруп, бул уже жакшы болбойт, эми бул жагын Кудайдан көргүлө, дуа кылгыла деп жанагыдай чыгарып берип атпайбы неменен? Больницадан. Не үчүн ал аны ага уже көз жеткенден кийин аны дарылабайм деп атат? Эртерээк ооба, убагыны бекер кетирбесин. Бул жерде дагы айтып аткан ошол болуп атат да, карасаңар. Мисалы дейт, эгер сен дагы жанагы кээ бир алымдардагы кээ-бирлерди ушинтип дарылабай коет экен да, руханий тарбия бербей коет. Эмнеге десе, ал уже мындай карайт, уже адам болбойт да. Адам болбогондон кийин ага маани берип отура бербейт экен да. Бал юалижу ман яржу фихи кабул ал-муалажа ва салах. Эми ошол жанагы ва ин канат иллату музмина ау акиман ла тaqbal илаж. Эгер жанагы чоң врач тигини дарылабай койду деп айтып атпайбыз оорган адамды. Ал хронический болуп уже өтүшүп кеткен да. Ал не кылат? Аны дарылаган менен 5 сол ал уже ошол дарыларды кабыл албайт да анын организми.
уже жетер жекке жетип калды да, өлө турган болуп калды. Ошол сыңары алымдар дагы бар, илим билим тарбия бере турган алымдар кээ бир адамдарды карап туруп ошентип дарылабай коет дейт да. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн? Анткени убакыт текке кетет дедик, Кээ билесиңер, жигиттер дайым сабак бере берип, бир нерсени кайра кайталай берип, ошого көнүп калдым. Сумма я'lam анна al-marad al-jahil ala al-arba'a. Бул жерде айтып атат, эми ошол азыр биз экинчиге өтө элекпиз. Биринчи эле. Бул илимсиздик 4кө бөлүнөт дейт. Мындайча айтканда илимсиздиктин 4 түрү бар дейт Имам Газали. Ахадуха биринчиси яқбал илаж. Ал немени кабыл кылат дейт. Өзүнө билимсиз экенин билип туруп, мен билимдүү болсом экен деп, ошо ким барып ага илим үйрөтсө, ошону кабыл кылат дейт. Бул бирөө эле болот дейт. Вал бахи калган үчөөсү ла яқбал илаж. Ал кабыл албайт дейт да. Түшүнүп атасыңарбы? Негизи жигиттер биз билимсиздикти, жахилди канчага бөлүп келгенбиз? Жахил басит вал жахил мураккаб. Анан үчүнчү жахил мукааб деп дагы айтып жүрөт да. Жахил басит менен мураккабдын айырмасы бар. Жахил басит деген бул өзү билбейт. Анан өзүнүн билбегенини билет да. Бул эмне экен? Жахил басит экен. А жахил мураккабчы ал өзүн аалым деп ойлоп алат. Бирок ал андай эмес да. Өзүнү билем деп ойлоп алат дагы, анан ар ким менен барып эмне кылат? Ошо илимсиздигини айта берет да. Эми карагыла, ушунун аммаллази ла яқбал, жанагы билимсиздиктин 4 түрү бар деп айтпадыбы жигиттер? Ошонун биринчисиге кирип атабыз. Биринчиси дейт сахибул хасад дейт. Бул сахибул хасад деген сөз жанагы кызганган адам да. Мисалы мындай нерселер болот жигиттер. Мисалы чубак устаздар айтып калчу эле го, кээ бир жерлерге барып сабак кылсаң, кээ бирлер мынтип отуруп сынап сурап көрөт. Кээ бирлер кызганып сурап көрөт, ушуну бир элдин арасында сындырып коеюнчу депчи. Бул ошол сынап сураган эмес, жанагыдай хасад кылып сынаган адам да, көрөлбастык кылып, ушуну бир мындай элдин астында жер каратып койсом экен деп сурагандар болот дейт да. Эгер ким манкана суалуху ва атирадуху ан хасадин ва бугдин, кимдин ниети ошондой боло турган болсо, ага дагы эмне болот дейт? Ага дагы илим берилбейт дейт да. Түшүнүп атасыңбы? Эгер ошондой максатта сураса, ага дагы эмне? Илим берилбейт дейт. Эмнеге десе, сен ага канчалык жакшы кылып жооп берсең дагы, ал адам жүрөгүндө ошондой сага болгон кызганычы бар да, сен аны билбейсиң да сырттан. Анын ошол кызганычы наоборот күчөй берет экен да. Ошон үчүн жигиттер бул көрө албастык оорусу бар го. Бул жаман оору да. Бул жанагы күйүп турган отко окшош турат да ошон үчүн. Бул утуру жанагыдай сенин ийгиликтерин көргөн сайын ал эмне боло берет? Күчөй берет да, наоборот өчпөйт алчы. Ошон үчүн жанагыдай бул жакта биз мына илимий жарыштарды өткөзүп атабыз, белек бекчелерди берип атабыз, ошондо дагы этият болуш керек да. Кудай үчүн жарыш керек. Кудай үчүн белек бекчелерди эмне кылыш керек? Алыш керек. Карагыла, бул жерде айтканы кулл адавата кад туржа изалатуга илля адавата ман адака ан хасадин. Бардык жанагы душмандардан илимсиздик, билимсиздикти кетирсе болот дейт. Бардык адамдардан илимсиздик, билимсиздикти кетирсе болот. Бирок дейт, көрө албастык кылган адамдан кетире албайсың дейт да. Анткени ал эмне кылат? Көрө албастыгын дайым кылат да. Бул тууралуу жигиттер пайгамбарыбыздын хадиси дагы бар экен, карасаңар. Вал хусуду би кулли ма якул ва яфал юхиду нар фи зар амалихи ва хува гафил. Кама кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айтты: "Ал хасаду якулул хасанат кама такулун нару хатаб." Ошо бирөөгө көрө албастык кылгандыгың дейт. Бул сенин жакшылыктарыңды жууп кетет дейт да. Жигиттер, бул нерсе мына окуп жүргөн учурда болот, Бул адамдын ички оорусу. Ошол ошого окшогон ооруларды биз эмне кылышыбыз керек? Тазалашыбыз керек, дарылашыбыз керек. Карасаңар, кайсы мына пайгамбарыбыз хадис менен.
Анан бул тууралуу аяттан дагы Najm сүрөсүнүн 29 аятына алып келиптир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фарид амман тавалла ан зикрина ва лам юрид илля ал-хаята дуnya. Алла Тааланы тааныбай, жалаң бул эле дүйнөнү үмүт кылып, биздин зикирибизден баш буруп кеткен адамдардан сен дагы баш бургуун деген аят бар экен да. Түшүнүп атасыңарбы? Эгер такыр болбой калса, андан эмне кылыш керек? Андан кетиш керек да. Ошон үчүн дагы жигиттер мына дават кылып аткан учурда дагы кээбирлерге сонун жакшылыктарды кыласың, жакшы баян насааттарды айтасың. Эми ушул дагы бир Кудай жолуна түшүп калсын депчи. Бирок эч эле болбойт да. Ошондой нерсе болобу силерде дагы? Баарыбызда эле бар ошондой. Туугандарыбызчы. Такыр болбойт. Андай адамдарды эмне кыласың? Ошо үн чыкпай эле өз немесине калтырасың да. Айла жок да, башка айла жок. Туурабы? Ошо ойдон өлөт. Эгер мусулман болсо өлүп, күнөөсүнү жууганга чейин дозокто күйүп, андан кийин бейишке чыгат. Анан мусулманчылыкты кабыл албай, көкпеттенип, текебирленип өлгөн болсо, эмне болот? Дозокко барат да. Бул жигиттер биринчи суал да. Ал эми экинчиси ан такуна иллатуху минал хамaqati ва хува айдан ла яқбал илаж. Экинчиси дейт, ахмак адамга насаат айтылынбайт экен. Эмне үчүн десе, Иса алейхиссаламдын сөзү бар экен, карагыла. Инни ма ажасту ан ихяил маута ва кад ажасту ан муалажатил ахмак. Иса алейхиссалам айтат, мен дейт Кудайдын уруксаты менен, Кудайдын кудурети менен жанагы өлгөн адамдарды кайра тирилттим дейт. Бирок ахмак адамды оңдой албай койдум дейт да. Келесоо адамды оңдой албай койдум дейт. Карасаңар Иса алейхиссалам. Чындап да, мындай адамдар бар жигиттер. Ошон үчүн ошондой адамдарга бул жерде убагыңды кетирип, нерфиңди кетирип, алар менен жүрө бербе дейт да. Алардын болушу ошол экен деп айтып атат да. Карагыла жигиттер, Иса алейхиссалам убагында медицина өнүгүп кеткен, Анан ошо медицинаны келип Иса алейхиссалам өзүнүн мужизасы менен эмне кылган? Жеңген. Пайгамбарыбыздын доорунда кимдер өнүгүп кетти? Кайсы тармак өнүгүп кетти? Акынчылык. Муса алейхиссалам доорындачы сыйкырчылык, көрдүңөрбү? Ар бир доордо өзү өнүккөн бир жаат болот. Анан ошол жаатын менен булар адамдар текеберленип Кудайды жокко чыгарган учурда анан Алла Таала пайгамбар жөнөтөт, пайгамбар келип туруп ошолорду эмне кылат? Өзүнүн мужизасы менен жеңет да. Бул жигиттер экинчиси экен. Эми үчүнчүсү карагыла. Дагы кайсы адамга насаат айтылынбайт? Ан якуна мустаршидан ва куллу ма ла яфхам мин каламил акабир яхмилу ала кусури фахмихи. Үчүнчүсү мындай жигиттер. Бирөө жакшы ниетте насаат угам дейт, жакшы ниетте. Бирок өзүнүн акылы аз болгондуктан мындай бардык эле нерсени өзүнүн акылына сала берет да. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалы бирөө насаат айтса дагы, тиги устаз мынтип айтты, ал устаз мынтип айтты деп угат дагы, анан өзүнүн аз акылына салып элечи. Бирок андай болсо мындай болот да, тигиндей болсо андай болот да деп эле өзүнө жол издей берет да. Бул качанчысы экен жигиттер? Бул үчүнчүсү. Нейле? Үчүнчүсү. Пайгамбарыбыз айтат өзүнүн хадисинде, "Кама кала Наби саллаллаху алейхи вассалам, нахну мааширул анбия." Биз пайгамбарлар дейт, "Умирнан нукаллиман нас ала кадри уқулихим." Пайгамбарыбыз айтат, биз пайгамбарлар жамааты Алла Тааладан ушундай болуп буйрулганбыз. Биз адамдардын акылына жараша эмне кылабыз дейт? Сүйлөйбүз дейт да. Ошон үчүн жанагы насаатты берген учурда дагы азыр өтөбүз бул жакта. Насаат бергенде сен элге кантип насаат айтасың депчи. Адамдардын акылына жараша, өзүнүн деңгээлине жараша эмне кыласың? Дават кыла бересиң. Азыр эми биздин деңгээлибиз кичине ылый болуп атат, бирок эртең окуп деңгээлиңер күчөйгөндөн кийин эмне кыласыңар жигиттер? Анан ошо деңгээлге, өзүнүн деңгээлиңе жараша сүйлөп алба да. Элге биздин максатыбыз элди иманга чакыруу болгондуктан биз элдин деңгээлине жараша эмне кылышыбыз керек? Сүйлөшүбүз керек болот. Эми жигиттер үчөөсүнү айттык, карагыла. Бир сыйра кайталап коелу. Биринчиси эмне болду? Сахибул хасад.
Seni көре албаған адамға насаат айтылынбайды. Екіншісі не болды? Ақымақ адамға насаат қылынбайды. Анан үшіншісі ал жақшы ниетменен сенен насаат алады. Бирок ал өзүнүн аз акылына сала берет да. Ал адамдан ушул үч адамга насаат берилбейт. Ал эми төртүнчүсүн айтып атат бул жерде имам Газали. Төртүнчүсү бул буга насаат айтсаң болот дейт. Ал ким десе фахуан якуна мустаршидан акилан фахиман. Ал дейт өзүнү кичпейилдикке алып, бузукучулук кылбай, өзүнү мен билимсизмин, буюрса сабакка келип атам, ушундай мечитке келип баян угуп атам, диний сабактарды үйрөнүп атам деп өзүнү ошол билимсиздигини билип туруп келип сенен насаат ала турган болсо дейт, андан не кыл дейт? Ошого насаат бер дейт да. Эми бул жерде ушул төртөөсүнү имам Газали бизге айтып атат. Эми карагыла жигиттер, имам Газали бул жерде биринчисини айтты, бул жанагы илимий дискуссияга кирбе деп, жанагы бизге айтпады, төрт нерсени таштагыла. Ошонун биринчиси илимий дискуссияга кирбе. Экинчисин карагыла. Экинчисин не десе, "Васани мимма тада хуа ан тахдира ва тахтариза мин ан якуна ваизан ау музаккира." Экинчиси дейт, жанагы мечиттерге барып, сонун бир баян кылгандар бар го. Бизде хатип деп коебуз, кутбачылар. Ошондойлордон болбо дейт. Бул экинчиси экен да. Эми качан сен ошондой вааздардан болбойсуң? Качан сен алган илимиңе, сүйлөгөн сөзүңө амал кылбасаң, анда андайлардан болбо дейт да. Анткени Алла Таала Кур'ан Каримде лима тaquluna ma la tafalun, өзүңөр кылбаган нерселерди башка бирөөлөргө эмнеге айтасыңар дейт. Эгер сен өзүң кылбай эле, өзүң амал кылбай эле, анда элге кыйын болуп, элди өзүнчө элге руханий тарбиячы болуп, өзүңдү ошондой элестетипчи, элге сонун баян кылганың менен өзүң кылбаганыңдан кийин ал эмне болот? Анын акырети чатак болот да. Бул дүйнөдө дагы ошентип кыйын болуп, акылдуу болуп, мечиттерде сүйлөп жашооң өтүп кетиши мүмкүн. Сонун бир оратор болуп турабы? Бирок акыретте эмне болот? Акыретте анын барган жери кыйын болот. Бул жерде ушуну айтып атат. Эгер дейт, "Уайын уптилита бихадал амал", эгер дейт, сен ошол амал менен балеленип калсаң деп айтып атат экен бул жерде имам Газали. Кокус башка ход жок, сен ошентип мечитте имам болуп, ошол жерде элге насаат айта турган адам болуп, ошол иш менен алектенип калсаң, анда сен ушул эки нерсени кара дейт. Анын биринчиси ани такаллуфи мин калами бил ибарат вал ишарат ва таамат вал абият ва ашар. Мунун биринчиси жигиттер жанагы негизинен такаллуф деген сөз бул жанагыдай жасалмалык кылуу да. Мисалы элге баян айтып атасың, бул жактан бирөөлөрдүн сөзүн алып туруп элечи, сен ортомчу элесиң да. Өзүңдө эчтеке калбайт. Мисалы азыр мына жерде бир нерсе болуп кетсе, биздин колубуздан жардам алып, мен мисалы мынага китеп берем го Садридинге. Садридин анан китепти кимге өткөзөт? Аргенге өткөзөт да мисалы. Анан бул өткөзгөндө мындай жөн эле өткөзүүчү болуп атпайбы? Эгер дейт сен дагы вааз кылып атканда бирөөлөрдүн сөздөрүн урдап, аяк-баяктан келиштирип туруп элечи, ошондой эле жанагыдай ваазды жөн эле курук эле өткөзүп кое турган болсоң, өзүң амал кылбай, анда эмне дейт? Сен анда хутбачы болбо дейт да. Бул имам Газалидин нерси биринчи айтканы. Ал эми экинчиси хасалаты сания алла такуна хамматука фи ваазик ан ян'ира ал-халq фи majlisik. Экинчиси дейт жигиттер. Сен ушунчалык жанагыдай мешитке чыгып минбарга туруп сүйлөйсүң да. Эртең иншалла келечекте барыбыз эмне болобуз? Даватчы болобуз, Кудай жолунда мээнет кылабыз. Ошентип минбарларда сүйлөгөндө жанагыдай ушунчалык кооз сөздөрдү сүйлөп, элдердин жүрөгүн ачып, анан элдер жанагыдай саңа берилип, кийимдерин жыртып кете тургандай болбосун дейт да. Эми азыр андай болбойт го, бирок негизи бул жерден айтайын дегеним мындай да. Жанагы кээде мындай болот да, сен элге чыгып
сүйлөгөнүңдө сен коо сүйлөгөндөн дагы эл таасирленет да. Анткени сөздө сыйкыр бар деп коет го. Бирок бул жерде имам Газалинин айтканы мындай: сен дейт элди дейт жанагыдай дейт да, Кудайдын барлыгына неме дейт да, Кудайдын барлыгына билдир дейт элге. Мисалы өлгөндөн кийин Мункар менен Накир келип сурайт, дозок, бейиш, сирот көпүрөсү болот. Анан бул жактагы, бул дүйнөдө ар бир кылган амалдарыңдан машарда турганда эмне кыласың? Сураласың, жооп бересиң деп ушундай бир жанагыдай неме жактан айт дейт да, мындай. Жанагы өзүң кыйын сүйлөп койдуң деп өзүң эле неме албай, ачко албай, не дейт? Эл мындай сенин сабагыңдан эл чыкканда, мындай еще бул аябай сонун сүйлөдү деп, же болсо өзүң үчүн өзүң тууралуу маалыматтарды айтып эле кээ бирлер ушундайга, мындай өзүн пиар кылып эле курук пиар кылып жүрө берет. Жок, бул жерде айтканы, сенин убазыңды угуп туруп чыккан адамдар имандуу болсун дейт да, иманы көтөрүлүп калсын. Адал менен арамды ажыратып калсын дейт да. Ушуну айтып атат.